менге. Рахмат, аябай чоң жардам болду. Мени масканы кандай кыласыңар, масканы? Дарыгерлердин коопсуздугу үчүн абадай керек болуп жаткан медициналык өздүк коргонуу каражаттар менен камсыздоону жекешкерлер дагы колго алууда. Бүгүн Ош шаардык мэриясына жекешкердин атынан 100 комплекти көп колдонулуучу коргоочу кийим жана 10 000 дана сапаттуу беткап жардам катары көрсөтүлдү. Шаар мэри Талабек Сарбашев колдоо көрсөтүп жаткан кыймылга жана жекешкерге ыраазычылык билдирип, бул кырдаалдан чыккан соң ири долбоорлор элдин кызматы үчүн ишке кире тургандыгын белгиледи. Кала башчысы коронавирус менен көрүшүүдө колдоо көрсөтүп жаткан жекешкерлер, компанияларга жана кайрымдуулук фонддорго ыраазычылыгын билдирди. Жакшылык кылган адамга элдин атынан бул биздин түздөн түз милдетибиз. Эң негизи Кудай билиш керек кылган жакшылыкты, бирок пенде үчүн, эл үчүн да айтып коюш керек. Мына мен ушу мекенин кыймылдын балдарына, жетекчилерине шаардын элинин атынан, шаардык мэриянын атынан, өзүмдүн атыман ушул чоң ыраазычылык билдирем. Башка чет мамлекеттен ушундай көп жолку кие турган защитный кийимдерди мына баасы 600 000 сомдук, 103 6 000 сомдон алып келип берип атат. Коргоочу атайын костюмдар Орусия өлкөсүнөн буйрутма менен алынган. Ар биринин баасы 6 000 сомго туура келет. Сапаттуулугу жогору бааланып, 100 данасы 10 000 жолу пайдаланууга мүмкүнчүлүк бар. Медициналык каражаттарды оорунун очогунда иштеп жаткан дарыгерлерге бөлүштүрүлдү. Кала аймагындагы 4 ооруканада бул дарт менен күрөшүп жаткан дарыгерлер бар. Айбек Осмонов деген жигит бар Ошто. Ошол жигитибиздин специально тияктан заказ берип алдыртты. Азыркы күндө эң керектүү болуп аткан бизге мына многоразовый ушундай защитный костюмдар. Вирус өткөрбөй турган материалдан жасалган. Андан сырткары бул комплекти колдонгондон кийин дезинфекциялап, жууп, тазалап кайра кийгенге мүмкүнчүлүгү бар костюм. Буну бир комплекти 10 жолу колдонгонго бунун заводдун гарантиясы бар. Завод-изготовитель өзү 3 жылга гарантия берген. Жеке ишкер Айбек Осмонов тарабынан бул убакытка чейин кала тургундарына тынымсыз жардам берилүүдө. Тартип сакчылары үчүн атайын дезинфекциялоочу туннель даярдалып, эртең ишке кирет. Шаардык мэрия элдетке каршы күрөшүүчү мүмкүнчүлүгү бар жарандар, компаниялар менен тыгыз кызматташууда. Ошол эле учурда гуманитардык жардамдарды комплекстүү жүргүзүүдө. Дезинфекционный тоннель деп коет, ошол как раз азыр эң Кыргызстан боюнча дүйнө жүзү боюнча иштетип келип аткан дезинфекционный тоннель удобный, ыңгайлуу, көп адамды тез убакытта дезинфекция кылганы платформа. Ошону дагы биз мына бүгүн эртеңдин күндөрдө көрсөтөбүз анда. Дарыгерлердин коопсуздугу үчүн өздүк коргонуу каражаттар менен үзгүлтүксүз камсыздалып, өкмөт коомчулук мүмкүнчүлүккө жараша жардам берүүдө. Ош шаардык клиникалык ооруканасындагы кампада дарыгерлер үчүн атайын коргонуу кийимдеринин кору жетиштүү, илдет менен күрөшүп жаткан дарыгерлерди кубаттап шарт түзүп берүүгө болгон күч-аракеттер жумшалууда. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, жаңылыктар. Шаардын социалдык экономикалык өсүшүнө өздөрүнүн жардамдарын берип келип атышат. Мына былтыркы иш-чараларда да көп жардамдарын берип, кыйналган үй бүлөлөргө жардамдарын берип келип атат. Мына жумуш орундарын түзүп атышат. Быйыл жакшы жаз алдын ниеттерибиз бар эле, ошо ачылган жаңы заводдорду ишке киргизебиз деген. Бирок эми барды Кудайдан экен, бүгүнкү күндө да булар ачканга даяр. Ушул илдеттен кутулсак, Кудай буюрса, элибизге бир чоң мындай белек десек дагы болот. Ошол заводдорду ачып, Кудай буюрса, шаарыбыздын, мамлекетибиздин мына экономикасына чоң салым кошкон күндөр дагы болот. Жумуш орундары түзүлөт. Мына бүгүн канча деген жарандарыбыз, жаштарыбыз мына үйүндө карантинде отурушат. Ушул илдеттен кутулсак, бир чыгып жакшы иштейт элек, болачакыбыз багат элек деп ниет кылып, ушу биз койгон медиктердин койгон талаптарын аткарышып үйлөрүндө отурушат. Буюрса ушул чыксак, мына жакшы күндөр аста дегенде. Ана мына ушул коронавирус илдети бүт дүйнө жүзүнө таркап, бардыгыбыз мына бүгүнкү күндө биринчи байлык ден соолук экенин бардыгыбыз билип, сезип турабыз да. Муну жаш баладан чоң кишиге чейин бардыгыбыз мына дүйнө жүзүнүн эли билдик да. Ден соолуктан башка эчтеке керек эмес экенин бардыгыбыз ынандык. Ушундай элибиз кыйналып,
мындай ушу илдет менен күрөшүп турган мезгилде ушундай жигиттерибиз биздин Кыргызстандын чукуру эмес экен. Мамлекет тарабынан дагы бир топ канча деген элибизге болгон камкордуктар болуп атат да. Мекенин кыймылынын балдары дагы көп жардамдарды кылып атышат. Алгачкы күндөрдөн баштап ушул ундарды берип атат, тамак аш, азык-түлүктөн жардам берип атат. Ушул маска тиккен компанияларга мына ушу сыроолорун алып чыгып, акчалай жардамдарын берип атышат. Мына биз жакында кайрылган элек эмне жардам дегенден эми баардыгы жетиштүү, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө бизге эң абадай керек болуп аткан ушул медиктерди сакташыбыз керек, врачтарды сакташыбыз керек. Ушуларга болгон мындай защитный кийимдер болсо жакшы болот эле деп сурансак, мына азыркы фомстун жетекчиси айткандай, өздөрүнүн каражатына мына башка чет мамлекеттен ушундай көп жолку кие турган защитный кийимдерди мына баасы 600 000 сомдук, 103 6 000 сомдон алып келип берип атат. Мындай 10 000 дана маска, мындан сырткары мына бүгүнкү күндө элдин калың катмары менен түздөн түз иштеп аткан ушул укук коргоо органдары мына канча деген шаардын милициялары түнү күнү элибиздин коопсуздугу үчүн мына талаада иштеп атат. Алардын ден соолугу менен мына чын айтыш керек, бүгүнкү күндө мамлекетте күрөшүп атат, бирок ошолордун коопсуздугун да карашыбыз керек болуп атат. Буларды ар бир ушу ишке жумушка чыгып кайра үйүнө кетип атканда ушу милицияларыбызды дагы, укук коргоо кызматкерлерибизди дагы мындай дезинфекциялап, алардын дагы ден соолугун карашыбыз керек болуп атат. Бүгүн мына азыр бизге жакшы кабар айтып келди. Ушул шаардык ички иштер башкармалыгына мына дезинфекциялоочу баягы туннел деп коет, ошо туннел коюп берип атат экен да. Мына жакын арада шаардын дагы башка бөлүктөрүнө дагы, жерлерине дагы алып келип коюп беребиз. Медиктер үчүн дагы алып келип беребиз да. Мен эмне дейм, ушул жакшыны жакшы деп үйрөнүшүбүз керек. Жакшылык кылган адамга элдин атынан бул биздин түздөн түз милдетибиз. Эң негизи Кудай билиш керек кылган жакшылыкты, бирок пенде үчүн, эл үчүн дагы айтып коюш керек. Мына мен ушу мекенин кыймылынын балдарына, жетекчилерине, шаардын элинин атынан, шаардык мэриянын атынан, өзүмдүн атыман ушул чоң ыраазычылык билдирем. İşlerinde игілік болсын, Кудайым колдосун, ушу жакшы тилек максаттары дайыма ишке ашып, үй бүлөлөрү менен тынч болуп, ушу элге дайыма ушул кызмат кылганга жеткизсин да Кудайым. Анан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы элибизге дагы кайрылам. Мына ушул карантинде өзгөчө абалды туура түшүнүү менен саламат сактоо кызматкерлери, укук коргоо органдары биз койгон талаптарды аткарып, туура түшүнүү менен ушул өзүңөрдү мына карантинде сактап отуруп атасыздар. Мына бүгүн дагы 15 апрелден айдын аягына чейин 30 апрелге чейин дагы 15 күнгө узартылды. Биз Кудай буйруса мына болгон аракетибизди урматтуу президентибиз башында туруп мына жасап атабыз. Биз шаардыктарды, шаардын коноктору мына бүгүнкү күндө келип, шаардын ичинде жашап аткан адамдарды бирин дагы Кудай буйруса мындай ачка калтырбайбыз деп ойлойбуз, туура түшүнүп атабыз. Бүгүн жумуш жок, күнүмдүк оокатын кылган адамдарыбыз мына шаардын ичинде аябай көп. Бирок ушундай ишкерлерибиз, мамлекетибиз бар экен. Болгон аракетибизди мына шаардык мэрияга жардам берип, биз ушу тизмелерди түзүп, жардамдарды берип атабыз. Мындай жардамдар дагы улантылат. Эч качан биздин шаардын тургундары, шаардын жашоочулары мындай кооптонбосо болот. Биз болгон аракетибизди кылып, мына сиздерге жардамдарды берип турабыз. Эң негизгиси ушул биздин ак халатча медиктерибиз дагы оорубасын, биздин ден соолугубуз үчүн алар үйүнө барбай, мына бүгүнкү күндө ушул эл үчүн кызматтарды кылып атышат. Укук коргоо кызматкерлерибиз, айрыкча мына милициялар үйлөрүнө барбай, бала чакасын көрбөй, мына түнү күнү биздин ден соолугубуз үчүн күрөшүп атат. Ушулардын баардыгына мына кызмат кылган мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлерге, укук коргоо кызматкерлерине, саламат сактоо кызматкерлерине биз ыраазычылык билдиребиз. Эми бул күндөр дагы өтөт. Кудай буйруса, бул күндөр дагы өтүп, элибиз бир жакшы жашап кала турган күндөр дагы алыс эмес деп ойлойбуз.
аман болоюн, дагы бир жолу силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жардамдар берип атканыңарга Алла ыраазы болсун. Эле шаарга деп эле эме баардыктары ооруганда мына областтык больницада деле жатып атат. Ошолорго да бөлүшүп, мына башка райондордо деле жетишпесе аларга да берип, тем более бул баягы эмнеге ыраазы экен, муну жууп тазалап, дезинфекциядан өткөзүп кие берет. Ошон үчүн баардык врачтар биздин область шаар болуп бөлүнбөшүбүз керек. Ошону мына сиз өзүңүз бөлүштүрүп керектүү. Анан эме болсо дагы караштырабыз ушундай. Дагы айтып атат, мына укурга органдарына дагы постто тургандарга дагы эртең 200 дана тигип аларга берем деп атат. Эми келет Кудай буюрса дагы. Бул эми сапаты бул колдо тигилген эмес болуп атат. Буну Россиядан заводдон заказ берип алдыртты. Бул бир комплект, бир костюм комплектин ичинде 13 буюму бар экен. Бутундагы носкисинен баштап ички кийимдерине чейин, сырткы очкилерине чейин да. Бул эми непосредственно ооруларга кирип чыкканга бул костюм ыңгай кылышкан да.